Assalamu алейкум рахматуллахи баракатух. Туугандарым кандайсыздар? Орозого 4 күн калыптыр. Плюс-минус 1 күн. Айдын жаңырышына карап, Кудай буйрса 23-ү деп атат. 22 март уже кечинде Куфтанда уже таравих намаз, 20 рекат таравих намаз эркектер билебиз. Мечитке барып аялдар болсо үйдөн таравих намаз окуш керекпиз. 23 иншалла ол жабабыз. Ошого жакындагы муфтият айтат айдын жаңырышына карапчы. Ана мен өткөндө да ушу орозо жөнүндө видео чыгарганда айтып эле келатам, дагы айта кетейин эскертип, подарка унутпайлы туугандар. Эң биринчи ата энебизден баштайбыз, ата энебизге, келинчегибизге, бала чака, жубай, тааныштарыбызга, жумуштагыларга, кыскасы мен да иншалла ушу орозодо мындай көп, мен да айтып атпайм, фирмада иштейм, анан баягы соодагерлер жаңы жылда же 8 март ушундай бир майрамдарда баягы намек кылып, тамашалап айтып калышат да, анан унчукпай эле баягы аларга болбойт да, астагфирулла тигиндей мындай деп айтып эмете барбайсың да. Акырындык менен келет го иншалла. Алхамдулилlah, динибиз жакшы түшүнүк, элдер түшүнүп келатат. Орусча айтканда Москва же не сразу строилась деп айтып коюшат го. Анысыкандай акырындык менен келет, жакшы, Кудайга шүгүр. Анан ошо мен ошондо айтканда ичимен иншалла орозо келсинчи, орозодо мен силерге кандай подаркаларды алып келем деп жакшы ниет кылып койдум эле. Орозодо баардык жакшы подаркаларды кылалы иншалла. Эң биринчи жана айтып кеткен ата энебизге, туугандарыбызга, үй бүлөбүздөн баштайлы, жана башкаларга да колубуз канчалык мындай мүмкүнчүлүк болсо ошого жакшы подаркалар. Анан ушу комментарийге жаза кетиңиздерчи, ооба иншалла. Мен буюрса, балким мен видеолорумду көрүп, мен мондай подарок алып койдум дегендер жазсаңар, вообще сүйүнүп, деп элдер да окуп, качы уже амал кылып атыштыр деп калсын. Жана ала электер болсо, мен мондай алган атам, монткен атам деп сизден да биз угуп, ушундай подарка алса болот экен. Мисалы, мен ата энеме ала элекмин, келинчегиме ала элекмин, балдарыма эмете элекмин. Ошону сиздер жазсаңыздар, мен мондай кылган атам дегенде, биз дагы мындай, мен дагы жана бизди көргөн ошо комментарий окугандар, ушундай подарка алса болот экен деп, баягы бир бизге дагы мындай эм күч, кадам ошол подарка алганга бир себеп болуп калсын. Аллахым ыраазы болсун.